Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн күнгө дүйшөмбү. Силер менен кыргыз тили сабагы. Силер менен мен Эсенали кызы Лизада. Балдар, бүгүнкү маанайларыңар кандай? Дем алуу күндөрүн жакшы өткөрдүңөрбү? Анда эмесе окуу куралдарыбызды даярдап, бүгүнкү сабакка киришели балдар. Бүгүн 7 айынын 23-ü ар бир кесип маанилүү, кесипти билдирүүчү поз кер мүчөсү уланган зат аталыштыр. Мисал келтирип кетейин балдар темага. Эсиңерде болсо, биз өткөн сабакта дагы кесиптер жөнүндө сөз кылганбыз. Поз кер мүчөсү уланган кесиптерге. Мисалы, өнөр поз, илим поз, кызмат кер, иш кер жана башка ушул сыяктуу. Андан кийин 24-чү көнүгүүнү өзек аткаралы балдар. Бул жерде диалог берилген. Мен элчи болгум келет, анткени ал элдик намысты коргойт, алыскы өлкөлөргө каттайт. А сенчи? Мен ишкер болгум келет, анткени ал ишканаларды ачат, биздин жашоону жакшыртат. Ишкер менен элчинин диалогуну дагы кантип уланткыңар келет балдар? Бул жөнүндө мага аудиозапистерди жөнөткүлө. Андан кийин балдар 25-чи көнүгүү дагы өзекке аткарылат. Бизге бир нече макалдар берилген. Дал ошол макалдарды чечмелеп, өз оюңарды аудиозапистер, видеолор аркылуу билдирсеңер болот. Андан кийин балдар дептерге жазуу үчүн 26-чы көнүгүүдөгү таблицаны толтурасыңар. Бул жерде үлгүдө көрсөтүлгөн. Ким тарбиячы кандай милдет аткарат? Балдарга тарбия берет, окутат, үйрөтөт. Кайда иштейт? Бала бакчада, мектепте иштейт. Дал ушундай кылып толтурасыңар калган кесиптин ээлерин да. Андан кийин тапшырма. Тапшырма 66-чы беттеги 27-чи көнүгүү. Карагылачы, эмненин сүрөтүн көрүп турасыңар? Ооба бал. Бул кыргыз шырдагы, Кыргыз шырдагын ким жасайт балдар? Өнөрпоздор жасайт, туура айтасыңар. Дал ошол өнөрпоздорго кластер толтуруп мага жөнөтөсүңөр. Балдар, ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта калгыла.